программасы улантабыз. Ооба, эртең мененки эң эле биринчи алгачкы конокторубуз бизде бүгүн студияда бар. Алар болсо Сибат билим берүү мекемесинин окуучулары. Жана ошондой эле алар жакында эле ушул дүйнөлүк олимпиадада алтын медалдарды таанып келишкен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бардыгыңыздарга бул сүйүнч менен бөлүшүп коюуну туура көрдүк. Бизде бүгүн конокто Садыков Артур, Белисов Даян жана ошондой эле Бекташев Ислам. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар жигиттер, кандайсыздар? Келиңиздер, биринчи эле сиздерди куттуктайбыз, азаматсыздар. Дагы да мындан ары Кыргызстан желегин желбиретип жүрөрүңүздөр. Эми болсо келиңиздер кененирээк сүйлөшөлү. Кандай олимпиада болду? Канчанчы орундарды багынттырыңыздар, келиңиздер. Сизден баштайлы, кайсы сабак боюнча? Мен биология сабагынан катышам. Ошо сиз суроо жооп берейин дейин десем, олимпиада 17-июлдан 24-июлга чейин болду. 8 күндөй. Ошо күнүн ичинде 2 эле күн тесттер болду. Калгандар даярдандык лабораторияга алып барып, оборудование көрсөтүп, ошону даярдаганбыз. Эң кыйын бөлүмү практикасы болгон. Практика бир аз кыйналып калдык, анткени көбүнчөсүн теорияга даярданганбыз. А так өзү кызык жер, кызыктуу да бир жерди көрүп келдик. Өзү негизи Вьетнамда болгон. Ханой шаарында болгон. Канча бала катышты? Канча өлкө? Өлкө 69 өлкө. Медалиңиз алтынбы же колобу? Жок, коло. Алтын медаль кыйын. Бирок ошентсе дагы ушунча 60 өлкөнүн ичинен Кыргызстандын атынан чыгып, коло медалга жетиштин өзү бир чоң жетишкендик. Куттуктайбыз. Эмки жылы буйруса алтынды алабыз, Кудай буйруса. Келиңиз, сизге ушул эле суроо. Кайсыл сабактан катыштыңыз? Каякта болду? Кимдер катышты? Мен да биологиядан катыштым. Биология Вьетнам Ханой шаарында болгон. Ошо айткандай 69 өлкө катышты. Ар бир өлкөдөн 4 кишинен катышты. Ошо мага да эң кыйыны практикалык тур болгон. Анткени эксперимент өзү гана эмес, экспериментке керектүү инструменттер, аппараттар ошо көргөн эмеспиз мурдачы. Демек кыйла эле өнүккөн болуш керек бизге салыштырмалуу. Лабораториясы. Жакшы. Артур, сизге дагы ошондой сурооңузду айталы. Мен физика сабагынан бардым. Мен да коло медальга татыктуу болдум. Олимпиада 11-июлдан баштап 17-июлга чейин Швейцарияда Цюрих шаарында өттү. Ал жакта да суроолор ошол 2 турда болот. Теоретикалык, практикалык. Бизге да ошол практикалык турда бир суроо мен билбеген темадан, билбеген аппараттардан келген үчүн мен да кыйналып калдым. Жок, алтынды алмак экенсиз. Канча бала катышты? Канча Биздин олимпиадада 87 өлкөдөн 450-ге жакын адам катышты. Азаматсыздар, кол каттыктуу. Негизи эле ушул практика деп калдыңыздар, жана теоретикасы бар сөзсүз түрдө. Практикада сиздер эмнени кылдыңыздар? Ошол кызык. Практика өзү 4 бөлүмдөн турат. Ал ар жыл ар түрдүү болот. Организаторлор өзү кааласа, биохимия коюп коюшу мүмкүн, же өсүмдүк коюп коюшу мүмкүн. Биз жакындаганда олимпиада билинет. Ага карата биз даярданабыз. Бул жылы ошо 4 эме болдум. Өсүмдүктөр, жаныбарлар, биохимия менен молекулярдык биология бөлүнгөн болчу. Жаныбарлардан кайсыларды изилдедиңиздер? Биз көпөлөктөрдү жана чөл жыланды. Мен дагы кылдык элек, 6-класста болсо керек. Көпөлөктөрдү катырдыңар беле? Чөл жыландарды аябай кезген беле. Бака сойгон жок беле? Жок. Сиздикичи, Артур? Бизде ошол 2 же 1 суроо болот. Практикалык турда бирок көбүнчө 2 суроо кылышат да. Анан бул жылы бир суроосу эме бир дисктин металлический дисктин каршылыгын эсептөө болгон бир суроо. Экинчиси болсо ал статикалык физика боюнча. Ошол статикалык физикалык суроо боюнча мен кыйналып калдым. Кайсы тилде өттү? Олимпиада өзү англис тилинде өтөт, бирок суроолорду сиз өзүңүз каалаган тилде аласыз да. Бирок биздин балдар орус жана англис тилинде ал суроолорду. Анан жооп бердиңиздерби? Кайсы тилде жооп бердиңиздер?
англис тилинде болсо керек э сиздер англис тилди жакшы эле билесиздер эме да каалагандай тілден жооп берсе ал жакта ар бир өлкөнүн эмелери кыргыз тилинде да жада калса кааласаңыз Кааласа кыргыз тилинде кодо бирок көп кыргыз тилин албайсыз кээ бир терминдер кыргыз тилинде жок болгон үчүн кыйын болот да биздин мугалимдер баргандар коркуп турат. Ар өлкөнүн биздин состав бар мугалимдердин. Мугалимдер өздөрү котормочу болуп Өзү турат. 2-3 күн бизе жакпага басып жүрөбүз. Тур менен алар ошол убакта ошол заманда которуп беришет бизге. Сиздер барган шаар жактыбы, окуучулар жактыбы, досторду күттүңүздөрбү, жаңы достор? Албетте. азаматсыздар Сизге Артур? Мага да жакты Швейцария. Эмнеси менен жакты, ал жактан Кыргызстанга окшош экен да, ал жакта. Жаратылыш. Жаратылыш окшош, ал жакта да жайлоолорго окшогон жапжашыл Кыргызстанга окшош болгон үчүн мага. демек ас алганга да жетиштиңиздер байгелүү орундарга да жетиштиңиздер Пайдалууну жагымдуу нерсе менен алмаштырышты. ооба анан эң акыркы суроосун баардыгыңыздарга кыска жооп берели. Ислам, Даян, Артур, айтсаңыздар, сиздер курактуу эле жаштарга эмне демекчисиздер? Себеби дегенде сиздер өзүңүздөр жашсыздар, буюрса көптөгөн ийгиликтерди багындырдыңыздар, эмне деп айта аласыздар? Кандай кеп кеңеш бере аласыздар? Окуучулар. Ооба, окуучуларга. Өзүңөр кааласаңар, ишенсеңер кыла аласыңар. Сизчи? Дивиз. бүт баары болот эгер аракет кылсаң. Ошол ата энелердин жана мугалимдердин жардамы аябай маанилүү. Ошол аракет кылып окуп, ошол өзүбүздүн жакшы көргөн өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн аракет кылып тырышып, аракет кылыш керек да. Демек, тырышчаак болуш керек, аракетчил болуш керек. Сиздерде балдарыңыз көп болсун, мекенчил, патриот дегендей келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге да. Жеңишиңиздер кут болсун. Бул сиздердин жеңишиңиздер жалпы Кыргызстан